кутмандуу күн мекендештер. Бүгүн 17 февраль Одинцовага келдик. Ачкыч тапшыруу үчүн ал эми сделкабыз болсо 1 ай мурун болуп өткөн. Одинцова жөнүндө айтсам, Москванын кымбатыраак райондоруна кирет. Турак жай болсо ошол Одинцова менен Баковканын ортосунда жайгашкан турак жай Д1 келет экен. А биз болсо автобус менен 1 саатта келип калдык. Ал эми кимдер алган, канчага алган десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр жана жакты деген белгисин коюп койсоңуздар болот. Жана дагы кошумчалап, жакшы коммент айлаңыздар, дагы күтөбүз, биз менен болуңуздар. Кеттик анда. Мекендештер, келдик. Тандалган, алынган турак жайга, ушул үйдө жайгашкан квартирага кирип, видеосу менен дагы сөзсүз бөлүшөбүз. Кандай квартира экенин, эми ремонту орторак да. Себеби Одинцовада үйлөрдүн баалары кымбатыраак, жолго дагы жакын, айланасында жаңы үйлөр бар экен. Анан мекендештер, одобрение чыккандан кийин үй тандаганга келгенде, албетте сиздерге каалаган райондон алып бергенге аракет кылабыз. Же бул район жакшы, же тиги жакта жакшы деп айтпайбыз. Ошол сумаңыздарга жараша өзүңүздөр айткан райондон таап бергенге аракет кылабыз. Кээде болот, документ жагы туура эмес болуп калганда дагы андай үйлөрдү алып бере албайбыз. Үйлөр жөнүндө дагы негизде эле кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, турак жай алам, кайсы компанияга кайрылам десеңиз, KG недвижимость агенттиги сизге дайыма көмөк көргөзөт. Биздин офистер Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург шаарларында бар. Жана дагы Россиянын бардык аймагында офистерибиз жок жерлерде онлайн түрүндө иштейбиз. Келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Ал эми азыр чогуу кардарларыбыз менен квартирага киребиз. Кеттик анда. Мекендештер, кардарыбыз Жаркын Айжекенин үйүнө кирдик. 2 бөлмөлүү Одинцовадан турак жай болду. Мындан 1 ай мурун өткөн сделкабыз. Обычный сделка жөнүндө дагы кичине маалымат берип кетейин. Сделка болгондо 2 түрү болот. Электрондуу сделка, анан обычный. Бизде саткан тараптан документи жетишпеген үчүн обычный сделка болуп көбүрөөк убакытта талап кылынды да, ошондуктан азыр ачкычынын дагы сделкабыз өткөндөн кийин 1 ай болуп калды да, 1 айдан кийин алдык. Кызматташканыбызга рахмат айтабыз. Клиентибиз, кардарыбыз аябай сабырдуу, токтоо экен, себеби ар кандай болуп калат. Көп нерсе деле бизге байланыштуу болбой калат да. Себеби үй алгандан баштап бардык процессти кичине күтүүгө дагы туура келет. Албетте баарын аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Ар кандай ушундай ситуациялар болуп кетет. Ошого карабастан бир жумушубузду токтотуп калсак дагы улантып, аягына ушинтип ачкыч тапшыруу менен бүтүргөнгө аракет кылабыз. Кардарларыбыз үй бүлө 2 бөлмөлүү. Бул Одинцовада негизи кымбат үйлөр. Азыр кирип прям кубандык. 1 этаж болгону менен баягы ар бир кардарга айтабыз, үйгө киргенден кийин көрүп көргүлө деп. Себеби айтышы мүмкүн кээдеклер, ушу 1 этаж мындай суураак же ның болушу мүмкүн деп. Жок, кирдик, жакшынакай компактный үй экен. Кардарларыбызды биздин компаниянын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Алган үйлөрү куттуу үйлөрдөн болсун демекчимин.
Кардарыбыздын ой пикири, сын пикири бизге маанилүү. Ошондуктан кардардын көңүлүн алып, айткандай болгонго аракет кылабыз. Кардарыбыз менен договор түзгөндөн баштап, ачкыч алганга чейин чогуу болгонго аракет кылабыз. Андан кийин дагы турак жай жөнүндө суроолор калса, албетте көмөктөшкөнгө дайыма даярбыз. Эжекебизден дагы сөз болсун, канча үй көрдү, негизи канча үй көрүш керек кардар, кайсы учурда тандаш керек, ошол жөнүндө дагы кардар катары айтып кетсин сиздерге. Демекчи биз дагы бул сделка болгонуна 1 ай болду. Мына бүгүн ключун алып отурабыз. Квартирабыздын биз үй тандаганда 2 квартира тандадык, экөөнүн бирөөсүн алдык. Мына буюрса, мен ушул KG недвижимость компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Самара Нарматовага, Гүлнур, Зульфия, Искендер баарына ден соолук, иштерине ийгилик каалайм. Ишеничтүү KG недвижимость компаниясы ишеничтүү, ишенгиле. Мына биз деле тез эле алдык үйлөрдү. Анан дагы 2 үй көргөндө Одинцованы сиздер өзүңүздөр тандадыңыздар. Бул же эмнесине келип токтолдуңуз? Себеби мекендештер компанияга келгенде, уже одобрение чыккандан кийин кардардын эске алабыз оюну. Жаркын эже дагы ушуну подтверждать этип, өзү дагы айтып кетсин, эмне үчүн Одинцова? Биз Одинцова жакшы район деп, жакшы жерде, центринде жайгашкан квартиралар. Ошон үчүн Одинцова кызыгып эме кылган үчүн ушул жерден алдык. Албетте кардар, мисалы үчүн ишиңизге карашыңыз керек. Сиздин каалооңуз эске алынат да, себеби баягы область чоң, Москвада баягы областтар көп болгон үчүн биринчи кардар айтса, биз ошол жактан таап сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Кардарыбыз айтып кеткендей эле 2 үй көрдү. Биринчиси 4-үнчү кабатта дедиңиз, 4-этажда. 4-этаждагы эмес, именно ушуга токтолуп, ушу менен иштеп, мынтип алып отурабыз. Мекендештер үйдү алгандан кийин эң башкысы убагында төлөсөңүздөр болот, өзүңүздөр жашасаңыздар болот, же болбосо квартираны киргизип койсоңуздар деле болот. Эң башкысы убагында гана төлөө керек. Ошо кардарларыбызды чын жүрөктөн куттуктаймын. Дагы бир жолу алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Чоңойтуңуздар дагы, Москвадан дагы мындай чоң үйдү алыңыз. Демекчимин, ошол мекендештер, эгерде сиз дагы Россия аймагында официальный жумушуңуз болсо, өзүңүздүн документиңиз жана дагы официальный жумушуңуз болсо, турак жайлуу болгонго болот. Биз менен болуңуздар, куттуктап койсоңуздар дагы болот.